Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо, анда класстан тышкаркы окуу сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Түмөнбай Байзаковдун Кыргыз жери ырын менен таанышабыз. Сабактын максаты ырда кыргыз жеринин сулуулугунун сүрөттөлүшүн түшүнөсүңөр. Мекенин, элин сүйүп, патриоттуулукка тарбияланасыңар. Белгилүү акын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер маркум Түмөнбай Байзаковдун чыгармачылыгы тууралуу кебибизди алгач кыргыз элинин жан дүйнөсүнө кыргыз кемни катары жашап калган Кыргыз жери аттуу ыры менен баштайлы. Ооба, акын Түмөнбай Байзаковдун жөнөкөй, бирок терең ыкластан жаралган бул ыры жөнүндө акын Токтосун Самудинов жазгандай: ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде деген саптар музыканын коштоосунда жаңыра баштаганда, жүрөгүбүз бир башкача кубанычтуу сезимдерге балкып, касиеттүү ала тоонун кулуну экенибизге сыймыктанып кетебиз. Балдар, азыр Түмөнбай Байзаковдун Саламат Садыкованын аткаруусундагы Кыргыз жери аттуу ырын силерге угууңарды сунуштайм. Ырды угуп жатып, маанисине терең көңүл бургула.
Балдар, силерге Түмөнбай Байзаковдун Кыргыз жери аттуу ыры жактыбы? Силер обону менен ырдап үйрөнүп аласыңар деп ишенем. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ак калпактуу ала тоо дегенди кандай түшүнөсүңөр? Кыргыз жеринин сулуулугу ырда кандай сүрөттөлүптүр? Ырда автор эмне үчүн кыргыз жеринин ата эненин мээрими сезилет деп жатат? Балдар, бул суроолорго жооп бере алсаңар, анда силер азаматсыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта тургула.